Жусупбекова Нырида Эркинбековна Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык билим берүү жана илим бөлүмүнүн башчысы. Азыркы күндө айта кетсек, бул дүйнөдөгү опытта карап көрө турган болсок, медициналык айымдар врачтар менен тең бир катар партнер катары иштешет да, бир мекемеде чогуу иш алып барышат. Көп врачтардын көп бир айрым функциялары дагы ушул медициналык айымдарга берилген. Негизинен ошол Европа мамлекеттерине алып карасак, ал жакта медайымдар жогорку билимдүү болушат. Биз эми баягы ошол эл аралык стандарттарга да туура келиш үчүн Кыргызстанда дагы ошо реформаларды жүргүзүп жатабыз. Жогорку билимдүү медайымдар боюнча айта кетсек, май айында бизден ошо министрлер кабинетинин токтому кабыл алынды. Эки деңгээлдеги даярдоо, бул медайымдар мисалы үчүн бакалавриат киргизилди, жогорку билимдүү. Андан кийин эгерде окууну улантууну кааласа, андан ары магистратурага өтсө болот. А магистратураны бүткөндөн кийин ошо илим менен алектенип, илимий иштерди жасап, аспирантурага өтсө болот. Ал эми медициналык колледждердин деңгээлинде айта турган болсок, ал жакта дагы окуу пландарын өзгөртүп, практикалык сабактардын санын көбөйтүп, былтыркы жылы ошо пилоттук негизде баштаганбыз 5 колледжде. Айта кетчү нерсе, негизи бул реформалар биздин Кыргызстанда керек. Биз дагы ошол алыскы аймактарда дарыгерлер жетпегендиктен көп бир функцияларды дарыгерлердин ошо медайымдарга беребиз деп чоң иштерди алып барып келебиз. Ошонун негизинде баягы аймактардагы дарыгерлердин жетишсиздигин дагы кандайдыр бир процентке мындай жоёбуз деген жакшы ишибиз бар. Анан кийин ошол биздин медайымдардын өздөрүнүн статусун дагы көтөрүп, алар ушул дарыгерлер менен тең партнер катары иштесе деп, ошо биздин жакшы реформалар жүрүп келе жатат.